Диндин өнүгүү тарыхы предмет окутулушу керек. Ооба, бул учурда глобалдык талап, бизде эле эмес. Себеби туура эмес диний түшүнүктүн канчалык опурталдуу нерселерге себеп болуп калышын биз көрүп отурабыз, жол терибиз менен сезип отурабыз. Андыктан окутулушу керек. Бирок биз азыр окутуп туруп туура эмес диний түшүнүктөн куткарып кала алабызбы? Ушул жери бир аз балким 1-2 суроо белгиси бар. Менин жеке пикиримде биз кандай кылыш керек болчу окутулса? Конфессионалдык деңгээлден көтөрүлүп, башкача айтканда кандайдыр бир мазхабтын же жамааттын гана диний түшүнүгүн, жоромолун ушуну окутабыз деп эмес, биз андан жогору көтөрүлүп, универсалдуу адептик принциптерди көбүрөөк бергенде, балким тырнакчанын ичинде дин эмес, адеп аклак, этикалык баалуулуктарды окутсак, ушул проблемалардан, кризистерден оңоюраак кутулмакпыз деп ойлойм. Учурда диндин өнүгүү тарыхы предметинин эң башкы тапшырмасы менин жеке пикиримде балага туура диний түшүнүктөн туура эмес диний түшүнүктү бөлүп алуу механизмин үйрөтүү. Болду, ошондо ал адамдан эч коркпой койсоң болот. Ал интернетке кирсе дагы башка бирөөнү ээрчип кетпейт, бирөө акча берип азгырам десе дагы, же башка бир өлкөгө чыкты, же интернетте видеосун көрдү, жагып кетип азгырылып кетпейт. Дайым ошол туура менен туура эмести бөлүп ала турган механизмди гана үйрөтсө, бул эң башкысы болот эле деп ойлойм. Анда туура диний түшүнүк бул аябай маанилүү суроо. Туура диний түшүнүк менин жеке пикиримде акыл, парасатка, логикага жана эң маанилүүсү адамдык абийирге туура келген догмалар, балким туура келген принциптер, диний принциптер гана туура диний түшүнүк, туура дин боло алат балким.